Кандайсыздар бардыңыздар? Сочный, пышный, дамдуу котлет жасайбыз. Алгач эле 3 кусок наныбыздын четтерин алып салып, 1 стакан суу куюп, 5 мүнөткө коебуз. Тартылган этибизге пияз, красный перец, черный перец, туздан салып, наныбыздын дагы суунан ажыратып алып, аны кошуп, 2 жумурка кошуп, жакшылап 10-15 мүнөт аралаштырып алабыз. Ушул кезде жакшы аралаштырабыз. Пышкан кезде формасы жоголбош үчүн. Колубуз менен уруп чоң форма жасап алдым мен. Пышкан кезде кичинери формасы сонун болуп чыгат. Баарын ушундай кылып жасап алып, кызып турган сковородкабызга бир аз майдан куюп, эки тең четинен кызартып кууруп алабыз. Менден 13 чыкты. Баарын ушундай кылып кызартып алган соң, кичине майдан куюп, сабиз салдым, каалооңуздарга карап. Сабиз, бир аз пияз, помидор салып, 5 мүнөт кууруп алып, баардык котлеттерди үстүнө тизип койдум. Салып алып, ушундай кичине суу куюп коюп, 5 мүнөткө койдум. Аябай сонун болуп чыгат. Иштери дагы жумшак, сочный болуп чыгат. Жанына күрүч, пюре жасап койсоңуздар дагы болот. Мен сабизди астына подливи даяр, ошо менен тарттым. Аябай дамдуу болуп чыкты. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Рецепт жакта каналыма катталып, лайк басып кетиңиздер.